Так, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Ар жумада болуп келген, ар ишемби кечиндеги IT жолугушууга кош келипсиздер. Бүгүнкү IT жолугушуубуздун коногу Жанар эже, Жанара Төленбаева эже. Э, Жанар эжени бир эки жылдан бери тааныйбыз. Манчо Девсте программчы болуп иштеп жүргөнүн билебиз. Азыр ал жактан жумуштан кетиптир. Жанар эже өзү 5 кыздын апасы. Ошол баягы айтиде мындай ушул бизге аябай көп суроо келет. Мындай менин 3 кызым бар, окусам болобу, анан 2 балам бар, окусам болобу деген мындай көп жүрөктү өйгөн суроолордун жообу Жанар эжеде. Жанар эже мындай расмий эмес, бул жөнөкөй эле бир жолугушуу. Ошон үчүн баягы өзүңүздүн башыңыздан өткөн тажрыйбаларыңызды абдан кызык. Мен уккам, бир канча жолу уккам. Анан ошол сизди ошол как раз биздин жумуш издеп аткан, эми айтиге кирсем деп аткан кесиптештерибизге, досторубузга пайдасы тиет деп чакырып атабыз. Ошого сиздин айтиге кантип келип калганыңыздан баштап эле бир 2 саат, 3 саат таң атканча сүйлөй берсеңиз деле уруксат. Субханалла. Эми мен айтиге келген убакыт болгондо кичине жеңилирээк болчу. Азыркы күнгө караганда эми аны чындык эле айтыш керек. Азыркы junior контент разработчиктерге өтө стажёрлорго өтө кыйын. Бирок идущий преодолевает, да, идущий выигрывает дегендей ушул ким ушуну кыла берсе балким утат деп ишенем. Эң негизгиси ошо баштаганымда мен айтиге кызыгуу башталганымда мен ошондо үйдө отуруп калгам. Боюнда болчу. Боюнда болуп, үйдө иштегенде анткени 2 кыздуу болгом. Ошондо боюнда эгиздерим болгон. Анан каяка жумушка чыгасың. Тем более мен финансистмин. Чыксам деле мен каяка чыгам, кредит мектеп болуп банкка чыксам. Мен ошондо намаз окуп калгам. Шарият боюнча болбойт деп отуруп калганым үчүн. Бирок өзү мындай отура албайм да, ушундай бир адам кандай бир адамдын отура алган жерге нерсе кылыш керек, иштеш керек. Издеп баштаганда ошо SMM, копирайтер, райтер, дагы мындай онлайн иштей, каяктагы бир отзывы берет экенсиң, бир андай липовый отзывы, кандай алдоо да эми. Ой, сонун продукция, бул дагы жакпайт мага. Мен өзү алдай албайм адамдарды. Эмне кылсам? Жанар Текстти эже, бир суранычыбыз бар. Кечиресиз. Э, Сиз наушник менен сүйлөп атасызбы? улбайтат окшойт, э? Ошону алып эле салсаңыз, мындай эле сүйлөсөңүз жакшы угулуудай. Эмичи? Эми аябай сонун угулду, өтө сонун азыр. Начар окшойт. Анан кийин ошол текст жазам, жакшы. Бирок текст так, өчүлдү, окшойт. Бирөөнүк. Анан бирок неме текст жазуу бул мен үчүн кандай десем, скучно да. Финансист үчүн текст жазыш кыйын эле десеңиз. Андай деле кыйын эмес, мен текст жаза берем өзүм, мындай роман деле жазып кое берем, бирок мен үчүн неинтересная вещь да, мага да. Да. Мага мындай number болсо, цифралар болсо, бир нерсе мындай кызыктуу нерселер болсо, мен цифраларды жакшы көрөм. Мээ менен иштегенди жакшы көрөм. Аны издеп баштасам, программист деген хабарда программист, путь программиста, ушундай бир статья окугам, эсимде жакшы жок, бирок хабардыкы болчу менин эсимде. Анан ошол жерден бирөө ошо айтып берип атат кандай программист болгонун. Баарын баштаганы HTML CSS. HTML CSS бул верстальщик экен. Верстальщик, мен өзү ойлочумун, верстальщик ушул китептерди тигет депчи. Анан оказывается верстальщик еще ушинтип сайтта жасайт экен. Кызыкты, анткени жеңил экен. Ушул менен программированияга кириш өтө жеңил экен. Анан кийин
алгоритм, Google'дун алгоритми ушундай экен, субханалла, субханалла. Эртеси күнү жөн эле сайтка кирсем, эми ушул только курсы программирования чыгып баштады. Анан биринчи эле ошол ITA трактор чыкты. Ошол жерде ITA трактор как раз ошо набор кылган верстальщикке. Последний набор, полугодовой, жарым жылдык курс болчу. Анан ошого мен барып, Александр Гудов деген презентация кылган. Сонун презентация кылышты, билбейм, жакты мага. Мен үчүн аябай эле горизонты открытия. Как минимум $800 будете зарабатывать деди, субханалла. Анан кийин эле үйгө келдим, мен барам дедим. Туугандарым барды, жиндисиңби сен? Кто онлайн, ким онлайн сага акча берет? Бул алдоо, бул аферизм, тиги бу, нерсе ишилса. Бир эле ошо апам мени колдоду. Мен төлөп берем. Макул деди. Анан кийин ошентип анан кийин мен барып немеге Мария Цветкова деген баштаган. Вам здесь видео? Мария Цветкова деген мугалим экен. Аял киши экен, ошого сүйүндүм. Анан кийин Саппорт Гилани деген бир киши, ал да намаз окуган экен, чеченец. Эми бүт мага Алла таала ыңгайлуу кылып койду. Ошентип барып окуп калдым. Бирок ошондо ошондо мен эгиздерди төрөп калгам. Эгиздерди төрөп 4 кыздуу болуп калгам. Ошондо кыздарым 4 айлык болуп калды. Кантип окуйн десем, апам ушу няня алабыз деди. Няня алып ошо канча 6,5 жыл няня болду жанымда. Ушундай окудум. Азыр эстесем, билбейм, азыр кыла албайт элем. Анткени азыр кичине болсо эле чарчап калам. Ошол убакта билбейм кандай мындай допинг болгонбу же эмне, 4 айлык кыздар, 2 эгиздер. Экинчи кызым 1,5 жашта, чоң кызым 7,5 жашта, жок 8,5 жашта. Ушундай бир татаал убакыт болду. Кээде 2 суткалап уктабай калчумун. Андан кийин жөн эле жыгылып калчумун, ишенесиңер? Просто жыгылып калчумун, ушу отключалась. Анан кийин ыйлап, түнү саат 2-де 3-тө чатка жазам, ыйлайм, болбой атат деп. Гилани жазат. Субханалла, барып дарат, ал дагы 2 рекет намаз оку дагы, Алла таала алдан күч кубат сура деп. Ошону кылам, кайра отурам. Жана CSS'ти тарта албай, кнопканы жылдыра албай. Ошол альхамдулилля бүттүк. 5-айды бүттүк, 6-ай кетип аткан. 5-айда бизде фриланс деген задание берди, вебинарды. 100дөн ашык почтара ссылка кылгыла деди. Вебке ким английский билсе, тияка башка немеге, башка студияларга, за границу, кимде орусча болсо ошо СНГ. Анан мен бүт Россиянын чоң шаарларын тандадым. Чоң шаарлардын ичинен мен 10 биринчи списокко чыккан 10 веб студияларды тандадым дагы. Бүт баарына жөнөттүм. Ошондо 600дөн ашык письмо жөнөтүптүрмүн, резюме. Өзүм жазып, ар бир емейлди тартып, сайттардан ошентип алып 600дөн ашык жаздым. 4 эле келди. Биринчиси келгенде эле ошо Виталий деген неме, Воробьев Виталий деген неме жазган. Ошо менен собеседование болду да, задание берди. А заданияны да бергенде 3 күндө кылып берем дедимби? Это проблема любого стажера. 3 күндүк немени 2 жумага жоголуп кетти. Ал дагы ошентет да, Виталий. 3 дня? Ну ладно, ну делай, короче. Главное, сделай деди. Мен 2 жума жоголуп кеттим. 2 жумадан кийин жаздым, ыйлап отурам да жаздым. Извините, я на 2 недели пропала, но я закончила десем. А я знал, что тебя не будет 2 недели дейт. Это ошибка любого стажера деп ошентти. Анан кийин сүйүнүп калдым. Неме дейт. Сен ошо буну таштабай, баары акырына жеткениң мага жакты деди. Анда сен мындай сөзгө тура турган адам экенсиң деди.
Ошентип биз 4 жыл иштедик. Үчүнчү жылы иштегенде мен ошондо Атия тракторга JS курсуна киргем. Ошондо JS курсуна мен ошондо версткасы жарым жылдык версткасы бар болчу, эми мен уже верстальщик опытный болуп калгам да. Ошодон кийин мен немеге кирип кеткем. Сразу эле JSке киргем. Анан JSтен баштап 9 ай окудум окшойт. 9 ай окуганда биз 8 ай окудум. 9 ай окудум. 8 ай окуганда SDP өткөндө, SDP бул практика да. Бул бизге коммерческий проект берет 3 ай. Анан ошол 3 ай проектти практикада биз бир толук проект чыгарабыз команда менен, анан немеге клиентке беребиз бесплатно. Бул бизге тажрыйба, аларга уже полный функциональный проект. Мен ошо 1 айлык окудум, бирок 1 айдан кийин менин акчам түгөнүп калды, жумуш издеш керек болуп калды. Анткени ошол убакта мен ажырашып, 5 кызым менен, ошондо мен 5 кызымды төрөгөм, ооба кыйналып, анан машинам бар болчу, мен ушунча иштеп машина алгам, ошо машинамды сатып, ошо тиги окууга төлөп койгом, квартирага төлөп койгом, квартирага чыгып кеткем, өтө кыйын жашоо болуп калган. Бирок шүгүр, ал деле ошол бир кандай десем, баардыгы айтат го мотивация издеш керек, мотивация издеш керек. Аркаңда балаң болсо, алдыда тупик болсо, тупикти да дубалды да сындырат Ой, экенсиң да. бир мүнөт отуруп Ошон үчүн балдарың аркаңда болсо, булар чоң мотивация экен да, тебип турат экен. Туура, туура. Ушундай бир Дубалды. ситуация болду эле жанагы сөзүңүзгө каралчы. Мен дагы ошол окуп аткан кезде акчам жок болуп калды. Анан Германияда бир досум бар эле. Иштейт эле анан. $200 керек болуп атат, аябай да. Эч ким бербейт. Анан ошол досума ишендим да. Анан досум $200 берип турчу, карызым бар эле. Еще аны өзүмө эмес, алып кайра бирөөгө берем да, карызды алып карызга берем. Анан сурасам мынтет да, досум, карызсыңбы дейт. Анан ооба десем, сенде мотивация бар экен да, давай окубайсыңбы дейт да. Мындай Субханалла. ошондон кутулайын деп окушуң керек да, сен деген мындай Европада, Германияда мындай көйгөй жок дейт да, адамдарда мындай мотивация жок дейт да. Ооба, мотивация күчтүү экен да, когда тупикке келгениңдечи. Чоң бизнесмендер, кийин окудум да, чоң бизнесмендер качан чоңойгон, ошо мотивация болгондо, күчтүү мотивация. Ошол анан азыр ошо элестетем да, тупикке келип калганымда, ошо апам жакшы жанымда болчу, ошондо дайыма ошо колдогон апам болчу. Дубалды сындырып кеткем окшойт ушу. Шүгүр, анан ошо EDPге өткөндө 1 ай окудум, анан дагы 2 ай окуш керек эле. Мен окубайм дедим, кетип калам, мен иш издейм дедим. Иш издеп баштаганда ошондо GrowWave'ге иш алышкан мени, GrowWave, анан Айтия трактор бизде эле калбайсыңбы деп Айтия тракторго неме кылышкан. Бирок ошондо Эльза подружкам ушул Манчодо, биз ошо айга чейин версткада Эльза экөөбүз окуганбыз. Анан ошол Манчого чакырып калган. Аякта намаз окушат, баары бир баарды адал, сүйүнгөнүмдү айтпагыла. Ушундай сүйүндүм, анан ошол жерге кирип кеттим. Аллага шүгүр, командабыз сонун, эсен менен иштедим. Мен ушунчалык абдан ыраазымын да. Канчалык адам баласы туура, ою туура болсо, ниети туура болсо, адамдар да туура, мындай кандай чөйрөсү да туура болот экен, Аллага шүгүр. Ошол жерде көп мындай, кандай десем, дос, коллега таптым. Жаш балдар болсо дагы, бирок аябай мени колдойт, мен да аларды колдойм, шүгүр. Анан ошол канча 2017 жылдан баштасам, 2017 жылдан иштеп баштасам, ошол убакытта мен карасам, бул канчалык тех скиллди карашпайт, адамдык сыпатына карашат экен азыр. Бир нерсени алсаң, кеч болсо дагы кылышың керек да, до конца. Бул мындай сыпат самый мындай, кандай десем, өтө маанилүү сыпат. Өзү турмушта деле ошол да, бир нерсени баштасаң аягына жетиш керек да, жөндөн жөн эле жүрө бербей. Ошол эң биринчи сыпат ушул экен. Мисалы, азыркы күндө мен көп стажёрлорду байкадым, бир нерсени башташат, бирок аягына жетпейт. Идеялары чачылуу, бир нерсени, мисалы, верстканы
верстканы дагы мындай анын аягына чейин жетпейт, мисалы JS-тин да аягына чейин жетпейт, анан кийин Flutter'га секиришет, анан бэкэндке секиришет, же тияктан специалист эмес, же бияктан специалист эмес. Ооба бүт баарын алып кеткиң келет. Ооба немени вакансияларды караганда тим эле чачың тик турат. Сен вообще не то, что там full stack тең, сен вообще супер болушуң керек да. Еще и DevOps, еще и там этот QA инженер. Мен муну Жок. тамашалап мынтип айтам. Биздин Кыргызстанда 30 жылдык тажрыйбасы бар, анан 20 жаштагы программисттерди издешет депчи. Переработкасы менен 30 жылга болот. Мен ошон үчүн эми ушу анын дагы көйгөйү тезирээк баардыгын алып кетсем. Эми тез баардыгын алып кете албайт эч ким. Мен мисалы биздин командада Манчодо мен черепаха, эң биринчи черепаха менмин да. Баардыгы жана кролик, петух баардыгы алдыга кетет. А мен черепаха. Анткени мен өтө эң аксакалмын. Биринчиден, экинчиден аялмын, үчүнчүдөн мен фундаментим жок университетке. Төртүнчү мен мындай көп балалуу аялмын да. Менин мындай проблемаларым көп. Анан ошого анын баарын алып кете албайм. Бирок акырындык менен. Мисалы күнүгө 1 саат бир нерсени окусам деле мага ушул жетиштүү. Анткени мен укташым керек, ал сиңиш керек менин мээиме. А мен отуруп алып 10 саат бир нерсени кылсам анын эмеси жок. Мен үчүн мисалы даже код жазып атканда мен чарчап калам. Чарчап калам, барып уктайм. Уктайм, анан турам, анан кийин чай ичем, башка нерсени көрөм, кыздар менен бир нерсе сүйлөшөм. Мама айтмакчы кечке прокрастинация болуп атат. Же прокрастинация эмес, бул отдыхает мозг. Отурам 5 мүнөттөн кийин уже чечет да бул. Мээ деген чечет экен. Анткени бул фон менен иштейсиң да. А кечке отурсаң, 10 саат отурсаң сен чечпейсиң. Мен канча жолу аны тажрыйбадан басып өткөн. Ошон үчүн бул эң негизгиси ошо биздин көйгөйүбүз тезирээк бир нерсени алып алсак, тезирээк акчалуу болсок. Анан биздин профессиябыз өтө, кандай десем, өтө кыйын айта албайм. Балким конкурентный деп айта алам да. Конкурентный дегени азыр көбү хайп болуп, баардыгы эле ошо айтиге кирип кеткен. Бирок ал канча бир менин көз карашымдан караганда бул 5-6 жылдан кийин бул баардыгы как отсеиваться этет. Бунун баардыгы мындай өз орду менен кетип калат. Калганы калат, калбаганы калбайт, чыдаганы калат, чыдабаганы кетет. Анткени бул оңой оңой эмес. Өзү азыркы күндө баардык нерсе оңой эмес болуп калган. Мисалы СММ деле күнүгө бир нерсени окуш керек, жаңы нерсени. Ошол эле программирование да. Бирок ар бир программист эгерде базасы болбосо, 5-6 жылдан кийин ал эч ким эмес. Мен ошону билем. Менде база жок. Ошон үчүн акырындык менен күнүгө бир нерсени окуйм, алгоритмы, структура данных, архитектура, дизайн, бунун баардыгы керек. Бирок азыр эмес, стажерго ал азыр кереги жок. Стажерго азыр бул күнкүдө бул опыт керек. Опыт, насмотренность деген бар да, мындай көрүп, түшүнүп, уже тажрыйбада мынабул мынтип иштейт деген уже түшүнүк болот. Мисалы, дизайнды көрсөткөндө көбү мындай жуниорлор, эми жашта тажрыйбасы жок стажерлор ойлойт кантип тартканы эмес, кантип ошонун логикасын APIга кошуу да. Ушул APIды да серверде, ошо биздин жана бэкэндке дагы биз айтышыбыз керек. Сен мындай кылсаң, мага мындай данный беришиң керек. Бирок кара, тиги баракчада мындай алгоритм экен, мындай логика. Ошон үчүн сен ушундай кылышың керек. Сеники generic мындай, кандай десем, generic кандай, кыргызча, орусча.
мындай кандай десем, Айтайым кандай болот? гибкий, гибкий, мындай гибкий болуш керек да. Башка баракчага өтүп кеткенде сынбаш керек. Ошол опыт насмотренность бул только жакшы компанияда болот. Жалпыланган дейт да, аны айдайым жалпыланган, машалла, машалла. Ошол ошол опыт керек. Бирок опыт кайерден алабыз? Жакшы компаниядан алабыз. Жакшы компанияга кантип киребиз? Вот эң чоң вопрос мынау. Биз эмнеге келдик? А, Биздин көйгөйүбүзгө келдик, э? А, Мен собеседование көп өткөм. Өзүм аз эле өткөм, мен собеседование алгам балдардан. Ошол балдардан мен көп, кандай десем, тажрыйба алдым. Өзүм үчүнчү. Кандай резюме кылыш керек экен, эмнени караш керек экен. Анткени мен резюмеде эле 20-30 резюме келет бир күндө. Жана эле же тандаңыз кимди карайм. Уже тиякта карайм, ушул жерде 2 ай иштеди, бул жерде 3 ай иштеди. Анан бир эле пэт проект. Пэт проект бул уже болбойт. Азыркы күндө пэт проектти эч ким албайт, көрбөйт, потому что бул уже мындай туду лист, тиги бул уже никого не интересует. Азыркы күндө ар бир программист уже коммерческий проект менен уже. Тажрыйбасы жок болсо, стажер болсо, уже өзүнүн идеясын, өзүнүн бизнес идеясын ошол жерге алып кирип, ошону кылыш керек. Кадимкидей API-га тебип, уже кадимкидей неме алыш керек. Бул нерсе кандай, бул адам кызыгат экенин көрсөтөт. Ооба. Кызыкпаган адам эч качан коммерческий проектти кылбайт өзү үчүн. Айтып коеюн, бул уже башыман өткөн, көргөм да андай нерсени. Мен колуман келбеди коммерческий проект кылган, потому что мен ошо башынан эле иштейм да. Ушу курсту бүткөндөн бери иштейм, ошон үчүн менин убактым да болгон жок коммерческий өзүм проектиме кылыш үчүн. Азыр сиз айткандай жанарча ошол стажерлорго биз мындай коммерческий проекттерди берип баштадык да. Анан Мгм. билим алат экен, ошондой иштеп кете ала турган шыгы бар, алып кетем деген балдар сразу эле жасап баштап атат да. Анан мындай жөн эле илең салаң жүргөндөр макул дейт да, жок эмес да. Хорошо, макул, мен ушуну кыйратам дейт, бирок жок да. Жок да. Ошону жасабайт. Анткени биздин образование ушундай да, бизди ушундай кылып койгон. Биздики мисалы жылдап окуйбуз. Мисалы, математика, ошол эле алгебра 8 класса. Ошол эле алгебра 8 класса. Эмне аякта? Аякта парабола, алгоритм башталат кичине болсо дагы. Аны мисалы мындай отуруп туруп эле 2 айда бүтсө болот. Биз аны чоюп салганбыз да, ошон үчүн бул мээбизге кирип калган. Биз чойгонду жакшы билебиз. Анан бул постсоветское пространстводан бизде көп суу келген. Суу дегеним вода да. Бүт образованияда вода көп. Мисалы, англоязычный ресурска кирсең, тоготур жерин айтат. Русскоязычный ресурска кирсең, биринчи суу кетет, а тоготур жер эң акырында. Аны жөн эле листать этип эле акырын окуш керек. Акырын эле Ооба. бир эле предложениясын, ошондо түшүнөсүң. Ошол эле мисалы романдарды окусаң, ошол эле мисалы детективдерди окусаң, тоготу даже преступление и наказание бүт жанагы монондой китепти окуйсуң, акырында гана билесиң, что он самоубийством покончил жизнь или еще бир нерсе да. Эми ушул тоготур жерин айтса болмок башынан эле. Ошон үчүн бул биздин уже мээбизге куюлуп калган да. Бизге бул мышленияны оңдош керек болуп атат. Бирок кыйын, көбүнө кыйын. Көбүнө кыйын. Ошондуктан мен бир нерсем бар, мен да ошондоймун да. Мен ушу прокрастинировать этип отура берем. Бир күнү отурам, эртең менен ошон үчүн эртең менен эрте туруп, жарым саат болсо дагы от души самый сложный код жазам дагы, анан кийин жүрө берем, мен бир нерсе кылдым депчи жыргап. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн бир мындай, кандай десем, бир привычкасы барбы же өзүн билиш керек да. Ар бир адам өзүн билиш керек. Мисалы, Жуман деген бир коллегам бар, ал түнү жакшы көрөт да иштегенди. Ал эң күчтүү кодду түнү жазат. Мен мисалы эртең менен багымдап деген отуруп, мен эң күчтүү кодду эртең менен жазам. Ошо ар бир адам өзүн билиш керек. Анан кийин мисалы биз проектти ойлодук, мына стажер
коммерческий проект ойлоп атып мындай чоң нерсени мындай алып алат дагы анан кийин аны байлай албай калат да, связка жок да. Зато туура. идея чоң, башына Мм. уюп алганда жүрө берет. Аны бир ай өтөт, 2 ай өтөт, 3-үчүнчү айда уже ой, там сложно все дейт. Эми это чисто постсоветское пространство мышления. Бүт баарында. Андыктан ошо идея келдиби, аны чоңойтпогула эч качан. Силер просто баштагыла, хотя бы input коюп койгула, кнопка коюп койгула, болду. Input кнопка койдуңарбы, эртеси күнү так мына жерге картинка коюп коеюнчу деп картинка коюп койгула. Үчүнчү күнү так каякта бир API'ди табайын, анан бир JSON API'ди тапкыла да тепкиле, бир нерсе чыгып атат. Ошондо идея пайда болот. Ошо бир кадам таштай берсеңер, акырын проект уже өсө берет. Башка айла жок. Мынтип отуруп ойлоно берсек, бизнес план кыла берсек, бул жыл деле өтө берет, 5 жыл да өтө берет. Канча адамдар ошентип идеялары жок болуп, мисалы ошол идеяны баштаганда азыр миллиардер болмок, андай адамдар көп. Вот. Азыркы күндө дагы программист не только жана таски делает, да, бул таскты же. Программист бул бизнес-аналитик тоже. Азыркы күндө. Айла жок. Бул биздин ушундай болуп калыптыр. Анткени биз бизнести түшүнбөсөк, биз продуктты чыгара албайбыз. Мисалы даже элементарно силер мына Discordко кирсеңер, логика ушунчалык все связано, да, ушунчалык. Тиякта шеринг кылсаң болот, биякта мындай канал ачсаң болот. Бул ошону ойлоп программисттер ойлогон да. Ооба бирөө айткан идеясын, ал оозеки айткан. Анын структурасын бүт неме архитектурасын программисттер кылган. Бизнести түшүнгөн үчүн. Мисалы бүгүн мен бир проект кылып атабыз команда менен. Чисто специалисттердики, ученыйлардыкы, научный химиктердики. Көп нерсени түшүнбөйбүз да. Анткени биз көнгөнбүз да. Акча каяктан келет? Кайсы кнопканы басабыз, чтобы акча келиш үчүн дегендейчи. Аякта жок да, аякта научный там публикация, мындай химический элементи тартуу, даже мындай тартасың химический элемент, ушундай өтө мен үчүн мисалы кыйын болуп атат, бирок өтө кызыктуу. Анткени мен химияны кызыкпачым, айла жок отуруп алып, азыр раковый клетки, анан тиги буга отуруп окуп атам. Бул мен үчүн кереги жок, бирок бул проектке керек. Мисалы медицина медчек деген проектти кылганбыз. Аны отуруп алып, медицинаны изучать этип, мындай экен, анан тигиндей, анан тиги врачтар менен сүйлөшүп, вам как удобно, как вы историю пишете, ошонун баарын окуй билип, финансовый часть, эми жакшы, мен өзүм финансистмин, кичине болсо да мындай мага финансовый часть жеңилирээк болгон жакшы. Ошон үчүн ар бир проектке биз в любом случае ошол проекттин специалисти болушубуз керек, окушубуз керек. Анан мен коллегам бар бир, Расул деген бала, ушул 1 жылда тез өстү, менден да ачышып кетти. Анткени бала күнүгө жана медиум барго, медиум статьи. Ошол медиум статьяларды күнүгө окуйт. 1-2 статья күнүгө окуйт. Бирин да калтырбайт. Ал сеньордун позициясын уже алган да. Анткени ал көп окуп, өзү тажрыйбасы да кылган. Ортодо көп код жазган. Бирок мындай теория түшүнүк өтө күчтүү болду да. Мисалы кантип браузер иштейт, кантип под капотом компиляция кылат, акаса буну мындай кылсаң бул мындай ререндер кылат дегенди, ушул көп нерсени билип алды да. Биз мисалы код жаза беребиз, билбейбиз көп нерсе. Эмнеге сайт долго крутится, лоудится деген. Элементарно мисалы скриптин дагы ар бир мындай скрипт жазып атканда, код жазып атканда эмне үчүн луп болуп атат, кантип биз тиги бири-бирин функция өзүн чакырат, мисалы ошол эмне үчүн керек, качан керек, ошонун баарын окуп чыккан бала күчтүү болуп чыкты да. Бул дагы буга менет керек. Мисалы жаштарга мен ошону
сунуштайт элем. Мисалы жашы өтүп калгандарга көп кыйналбагыла, акырындык менен өзүңөрдүн күчүңөргө карап иштегиле, окугула, өскүлө. Ар бир адамдын темпи ар кандай. Бирок жолуңар бир кете бересиңер. Бирөөсү эртерээк барат ошол жерге, бирөөсү кечирээк барат. Эми айла жок, бул ар бир адамдын өзүнүн темпи, бул биздин природабыз, Алла Таала бизди ошентип неме, кандай десем, жараткан. Ошого силер резюмеге даярданып атканда эң биринчи ошо коммерческий проект керек. Андан кийин мисалы бизге бир бала келди, ушундай бала келди, бирок шефтер албай койду. Анткени андан күчтүү бала келди, бирок ошол бала мага жакты. Ал бала резюмеге жазды. Бул бир сайтка кирип жөн эле бир нерсени заказ кылам деди, Кыргыз Бишкектин сайтына. Анан бир нерсени көрүп калды. Ал уже JS React дегенди изучать эткен. Андан кийин бизге карап, бул жерде мындай кечке луп болуп туруп калды да. Эмнеге туруп калды деп аны гуглить этип, анын ошибкасын билип, анан письмо жазат ошол жерге, ошол сайттын немесине, почтасына кат жазат дагы жазат. Силерде ушундай мына жерде скриншот кылып, мына жерде мындай луп болуп атат. Анткени мындай решениясын да жазып койду да. Ошол андан кийин сайтта ошол компания аны чакырып калды. Келип чакырып, андан кийин мына сизге тестовый задание ушуну чечип бергиле. 2 күндө чечип берди. Просто undefined'де тургузуп койду, болду. Луп болбой калды. Болду, жумушка алышты. Ошентип канча 1,5 жыл иштеди бала. Бул бирөөнүн көйгөйүн чечти. Ошон үчүн аны сразу алышты. Бул программирование кызыккан адам гана кыла алат. Кызыкпаган адам көп турбайт бул жерде. Ушул жерде суроо да, Жанаржы. Сиз негизи өзүңүз ушул мындай айтиге кызыгып келгенсизби, же бир ошо жанагы муктаждыкты эле камсыздоо үчүн келип, анан кийин кызыгып кеттиңизби? Себеби ушундай дагы суроо көп болот да. Мен өзү математика жакшы көрчүмүн. Мен мугалим, университетке математика мугалим болоюн дегем да. Бирок ата энем ошо банкир болосуң деп туруп алышты. Ортодо дагы программист болгум келди. Анткени менин бир бала классташым, Усман деген бир бала классташым бар болчу. Ал мындай Патрик да, патриот дегендер бар эле. Мектепте айтып жүрчү. Отличниктер, Патриктерди айтышат го. Ушундай бир бала болчу. Бирок экөөбүз жакшы сүйлөшчүк. Экөөбүз көп математика, алгоритмы, логарифмы чеччүк да. Давай экөөбүз темеге тапшырабыз. Астанада ошондо жаңы неме IT академия ачылган Астанада. $800 бир жылга. Эми $800 биздин үй бүлөгө өтө бир баснословный деньги да ошол убакта болчу. Анан кийин каяктан мамам дагы каяка кыз башың менен кайсы Астана, отур мына жерге деди. Азыр турмушка берип коем деди. Анан учурда отуруп калдым. Ала качып кетет да. Жок, турмушка берип коем, жидиме тийсең деди. Анан кой, тыйынча эле мына Оштуда иштей, окуйн деди. Анан финанс кредитке тапшыргам да. Өзү кичинекей менен эле же программист, же математик болгум келген. Анан кийин ошо верстальщик болгондо кызыгам. Убактым жок да көп мындай чукулаганга. А так жаш болгонумда, бош болгонумда суткалап отуруп калмакмын окшойт. Кээде айтат мамам, суткалап эле отурасың. Мына ишенесиңерби, отурам, тамак ичем дейм да чуркайм да. Тамак калды биякта. Потому что ой келди да, идея келди, кантип чечсе болот бул багты депчи. Бул уже билбейм, только больной адамдар ушуну кылат окшойт. Кээде айтат үйдөгүлөр, даже чоң кызым айтат: "Мама, вы где-то там, да?" дейт. Биякта да жашоо бар, тамак жасаш керек же бир нерсе. Да, кээде билбейм анын каякта турганын. Эми бул уже, наверное, уже болезнь билбейм, эмне дейм. Аны жакшы көрүш керек окшойт өзүң.
канча уже 6 жылдан ашык болуп калды. 6 жыл тоже срок, наверное. Значит, жакшы көрөт экен. Бирок М, 1-2 күн компьютер ачпай калсаң кадимкидей сагынам. ооба. Бул уже болезнь, наркотик болуп калды. Ошондой сезим болсо гана эми көп жылда иштесең болот да бул жерде. Андай сезим, мен канча адамдарды көрүп атам, уже кетип атат да айтиден. Ооба. Мен бүгүн бирөөлөрдүн компьютерин оңдоп бериш керек экен. Бишкектен атайын Кара Балтайга барып келдим да. Субханалла. Меники андай ошо бирөөнүн бир проблемасы бар, ошону чечиш керек болсо жата албайм да. Железону да жакшы карайсыз окшойт да? Железого жакшымын. Мен железого жокмун да. Болду, Э. катып калам ошо железону карап, так кеттим деп ремонт кылам. Мага чала бериңиз любой момент. Ой, сиздин ишиңиз көп, ремонт кылгандар көп. Мен эми өзүм башыман өткөн үчүн билем да, бизде эмне программист болсо эле ар бир нерсе тиги мына ошко мындай иштеп атат дегенде чалышат да. Мен же жанары стиралкам иштебей атат. Мен жөн эле кнопка эле басам, мен башка эчтеке кылбайм. Иши Сиз же айтып коет го, программист билбейм десеңчи. Башкаларга жамандап коет го, ал эчтеке деле билбейт экен деген. ооба. Ал эчтеке билбейт экен, ал жөн эле калп эле отурат. Кимге Ооба. акча берет бу? Күлүп калам. Субханалла, бул эми программист бул мен анан түшүндүрүп дагы көбү түшүнүп калды туугандарым. Программист бул как врач, стоматолог, терапевт, гастроэнтеролог. Бул ошондой эле врач. Бизде деле ошондой. Девопс деген бар. Дешет. Азыр апам дагы: "Ай, фронтендиңди бүтүрүп эми бекениңди үйрөн эми". Ой. Ошо 70 жашта апам билип калды. Машалла, машалла. Ошол тажрыйбам ушул. Дагы мен азыр ошол бүгүнкү күндө үйдөн иштейм, фриланс проект алам. Мындай свободный график, мындай чарчанып калдым, кичине эс алайын. Сиздики фриланспы? Мен ремонт деп ойлоп жүрдүм эле. Компанияда эмес, фриланс эле заказдар. Фриланс. А, Фриланс. Заказ алам, Сонун. бүтүрөм. Заказ мындай чоң проект алабыз. М, Бэкэнщиктер бар. м, Керек болуп калса фронтенщик издеп көрөм, ошо издейм. Чыгып калышса ошо 2 адам болуп, 2 фронтенд, 2 бэкенд болуп иштеп калабыз кээде. Эми ушунча тажрыйбам мени көбү билип калды. Россияда деле 1-2 тааныштарым бар, алар таап берет. м. Жакшы эле, шүгүр. Чөйрө да маанилүү, ошол. Чөйрө, бирок фриланс, мисалы жаштарга мен фриланс не советую. Ооба. Өсүш керек да Өсүш компанияда. керек. Мага болот. Мен ушуга да шүгүр дейм. Мен 3-4 миң долларга мен умтулбайм. Мага ушул спокойный жашоо болот. Анткени менин кыздарым бар, мен аларга көңүл бурушум керек, чоңойтушум керек. Жаштарга только компанияда иштегиле деп мен ушундай сунуштайт элем. Даже жаштарга эмес деле, айтиге башында киргендер, любой адам ушу компания иштеш керек. Эми семейный байке эжелер бар бул жактачы, анан аларды айтам, арзаныраак болсо деле иштей бериңиздер депчи. Кичине ач коюлуп калбагыдай эле айлык болсо болот да. Анан жаштарга Башында бесплатно иштеш керек. бесплатно эле иштегиле дейм мен жаштардычы. Ооба. Сен 2-3 жыл курсаң ачпайт, 2-3 жыл иштесең депчи, анан өзү эле уже айлык өзү эле келет да, өзү эле көтөрүлөт мындай. Адам өзүн көрсөтсө элечи. Иштеш керек 5-6 айлап, бекер эле иштеш керек. Туура эле кеңеш. Балким уккансыңар, Куба деген бала бизде иштеген. Ооба. Бул, чын айтканда, эми билбейм даже канча алган беле зарплата, билбейм. Жана сэндвич менен эле чыкчу. Сен М, күнү түнү ошол жерде жашай эле кылгын. 1 жылдан кийин сеньор болуп калды.
Куба аябай жакшы тез көтөрүлдү манча да. көтөрүлдү. Азыр жыргап 4 саат иштейт, жыргап жазып коет. Жанары жөн уялабыз, чай ичебизби деп. Мисалы М, ошо менет кылыш керек. Эң негизгиси менет кылыш керек. Анан база алыш керек. База обязательно. Мейли университеттин немесин ала албадыңар. Мен деле ала албадым мисалы. Бирок акырындык менен ресурстар мына өтө көп да ресурс. Жөн эле алып окуш керек. Мен ойлойм университеттин знаниясы ошол эле азыр отуруп алып мисалы архитектура дизайнды алып сатып алгыла ушул эле окусаңар түшүнүктүү эле. Ошол эле базаны алар өтөт. Анан практика бияктан. ооба. А, дагы кимди айтам, дагы менин мугалим Мария Цветкова, ал дагы верстальщик болчу башында. Бизди окутуп атканда ошондо кичине кичине React'ты баштаган, бирок React ошондо мындай жаңы чыгып анча иштей албады мындай. Ал биздин мугалимибиз болду. Азыр мисалы жакшы тажрыйбалуу специалист. Анын университетке образование жок, бирок чоң компанияда Дубайда иштейт. 12 000 доллар алат бир айда. Даже дело не в деньгах да, акчада эмес да. Ага ушул кандай десем жашоо жагат экен да. Анткени любознательный кандай ар нерсеге кызыгат да. Отуруп алып астрономияга кызыгып кетет, отуруп алып химияга кызыгып кетет, физика. Анан мен көп байкасам, мисалы менде Максим деген таанышым бар. Анатолий деген башка тааныштарым бар. А, Дагы Алмаз деген ошолор ушу программисттер өзү бардык нерсеге кызыга берет экен да. Бир жиндик калк окшойт билбейм. Эмнени айтпасаң любой теманы сүйлөй берет. Бул өзү же проекттер ушундай болуп баардыгы тажрыйба алып баардык нерсени окуш керек окшойт деген неме болуп калганбы. Любой нерсени сүйлөсөң любой нерсеге жооп бар да. Бул ошол эмне үчүн эми мына азыр кандай мозг жөнүндө азыр неме кандай статьяларды окуп жүрөм. Мына ми анткени эмнени гана албасаң, кайсы жаңы маалымат албасаң, нейронный связи өсөт экен да. Нейронный связи бул өзүнчө бир мындай кичинекей мындай жиптер пайда болуп мээде. Анан ошонун өздөштүрөт. Мээ ушунчалык көнөт, дайыма маалымат алып. Бул допинг болуп калат экен да, как наркотик. Булсуз жашай албай калат экен адам. Мисалы мен отуруп алып роман окуйм, бияктан карап детектив окуп калышым мүмкүн. Отуруп алып арабский изучать этем, анан отуруп алып английский изучать этем. Кээде туркка кирип кетем, мисалы. Анан кээде эми мисалы жанагы ютубта неме бар, доказательства формул. Эмнеге P314 деген ушундай нерселер. Аны отуруп алып окуйбуз, эмнеге ушундай болду, андан кийин бир Максим деген балалар экөөбүз сүйлөшөбүз, эмне үчүн анан спорлошобуз. Бул өзү ушу анан ага чейин менде андай жок болчу. Бул ошо программированияга киргенде мен көп маалымат окуп, мисалы күйөөм менен ажырашып көп соттошком да, ошо көп неме мындай өтө туура эмес нерселер болду, бирок юридика жактан дагы тажрыйбалуу болуп калдым да. Азыр көбү чалат менден консультация алат, мисалы аялдар. Субханалла дейм да, субханалла. Анткени бул нерсе уже колуңда маалымат болсо сен күчтүү экенсиң. Тем более аял кишиге ошо билим менен күчтүү экенсиң да. Менин күчүм жок, мени десем учам. Бирок билим менен сразу любойду кандай десем өзүмдү коргой алам да. Ооба. Чындап ушул айтинин оорусу окшойт.
мен деле өзү мындай көп нерсеге кызыкпайт элем анан тем более өзүмдү аябай чектейт элем мен кыргыз тилчимин анан эми кыргыз тилчиге математиканын эмне кереги бар, анан кыргыз тилчиге анын эмне кереги бар, эмне кереги бар. Айтиге киргенден бери эле эмнегедир эле баардык тармак делечи сиз айткандай метафизика чыгып калса деле аны деле окуп сала бересиң да. Окуп алган кайра өзүң коркуп мындай Айта кетсем. немелердин баарын астрономиялардан бери кызыгып эле сиз айткандай ооба бул программисттердин дагы анын үстүнө негизи ошол мен ойлойм да мындай айтиде жана күнүгө окуп өзүңдү жаңылап турбасаң артта калып кетип атпайсыңбы? Анан айтидеги жаңылыктарды окуй берип ошо сиз айткандай ошо мындай көнүп калган да анан э, мээни эс алдырыш үчүн мисалы айтиден эс алдырыш үчүн уже башка тармактарды окуп баштайсың да. Аларды окусаң мындай аябай сонун түшүнөсүң да мындай жеңил болуп калат да любой эле темачы. Анан тез түшүнүп, жеңил түшүнүп аткан үчүн окуп кете бересиң да. Чындап айтинин оорусу бул ошол көп окуганды үйрөтөт. Ар дайым окуп атсаң тура албай каласың. Неме чоң рахмат Жанар эже бүгүнкү кызыктуу жолугушуңузга негизи сизден үлгү ала турган, тажрыйба ала турган э, адамсыз ар дайым ошо сизди үлгү кылып кыздарга, эжелерге көп айтам. Себеби бизде мындай уже 20 жаштан өтсө эле уже болду калды да. Анан анан мен 22демин агай жашым өтүп кетпедиби? Азыр бир кыз мисалы 20 жашта анын турмушка чыккан. Мен бир кызым бар, турмуштамын. Жашым өтүп кетти го агай дейт да, окусам болобу, кеч эмеспи депчи. Анан айтам бир кызың бар экен го, 5 кызы бар. Апалар окуган. Эмне деп атасың деп. Менин дагы бир мугалим бар болчу. 56 жашта. М, Эжекейбиз, орус эжекейбиз, бирок 56 жашта ошо азыр физика кызыккандар кандай болду экенин айтиде деп атат мына Бакыт Сүйүнбеков. Ал өзү физик сабак өтчү. Ошон үчүн анын мындай мээси уже мындай как точный наукага өтө мындай берилген экен да, ошого ага кызыктуу болду. м. Анан кийин азыр ушул бүгүнкү азыркы убакта мен бир нерсе айтып коеюн. Көбү мага жазат Инстаграмда, LinkedInде. Мен ушундай 3 балам бар, анан күйөөм мындай, мен да ажырашсамбы? Мен Менин тажрыйбам бул ажырашып анан кийин бир нерсеге өсүүгө эмес. Үй бүлө, анан кийин бир нерсеге кызыгуу же карьера бул өзү башка болуш керек. Бирок биринчи үй бүлө болуш керек. Айтып коеюн, мен азыркы күндө айтып койбосом дагы мындай жаш кыздар көбүнчө ушу туура эмес алып алат да. Менин тажрыйбам бул менин Ийгиликке жетиш тажрыйбам. үчүн ажырашыш керек экен дегенде э? Менин тажрыйбам бул менин тажрыйбам. Менин макулдугум бул менин макулдугум да. Бул менин немемди албагыла. Балким ыңтулуу, мисалы, бир нерсеге жетүү, бир нерсе менен кызыгуу алгыла, бирок үй бүлөгө эч качан зулумдук кылбагыла балдарыңарга, күйөөлөрүңөргө. Ушуну айткым келди да. Менин а, как не берите мой пример. Я не пример в этом. Ошол. Чоң рахмат. Анан феминизм азыр мисалы Google'да өтө мен мага дагы бир эки жолу предлагать этишкен, мисалы Google немеге кирип, жана Tech Woman'га кирип, у меня прям менин картинам по маслу да, мен сразу кирип кетем, сразу өссөм, потому что мени поддержка кылат. Жок, жанымын 5 кызым бар, анан ой, и ажырашкан, ой, прям феминизм как раз меня возьмет. Мен андайга кирбейм, и силерге дагы айтам. Кирсеңер дагы өз эби менен да. Анткени биздин бар, динибиз бар, принциптерибиз бар, биздин кыргызчылыгыбыз бар. Ошону карманышыбыз керек. Эч качан биздин принциптерди аларга алмаштырбашыбыз керек. Программирование кирип кетип көбү туура эмес жерге да кирип кетишип атат, кирип кетип атат. Мгм. Силердин
стержениңер болушуңар керек. Силер жашсыңар, ийилип кетесиңер. Стержень болбосо силер патриот болбойсуңар эч качан. Керек болсо энеңерди сатасыңар, өзүңөрдү сатасыңар, диниңерди сатасыңар, тилиңерди сатасыңар. Ошого бекем болгула. Калганын бул баардыгын өздөрүп кетсе болот. Мен канча балдарды көрөм, намаз окуйт, бекем, күчтүү, динчил, тилчил дагы и тажрыйбалуу дагы. Ошон үчүн ушундай болгула. Үлгү болгула бизге. Супер. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар. Мен ошону сурап коеюнчу. Азыр жумуш издеп жаткандарга кандай 3 кеңеш бере аласыз дейт. Негизи мен ойлоп атам да, эгер көңүл буруп жакшы уккан болсок, өзү полный эле бир кеңеш да. Анан мына ошентсе деле ошол мындай баягы кыска сөз менен айтканда ошол бир 3 нерсеге басым жасаса биздин жаштарыбыз. Ошо биринчи сөзгө бекем туруу. Бир. Экинчи бир проект кылсаңар дагы коммерческий проект кылгыла. Ушундай кылгыла адамдардын бир көйгөйүн чечүү үчүн. Анан үчүнчү эч качан мындай не опускайте руки дейт орусча, мен көбүнчө орусча чоңойгом, ошон үчүн кээде кыргызча мындай көңүл түшпөсүн, аракет кылгыла. Эгерде силер ушул силердики бул мечта болсо, бул силердин тилегиңер болсо, анда кадам таштай бергиле. Чоң рахмат. Жанары же убактыңызды бөлдүңүз, келип бердиңиз. Бизде да как раз 56 жаштагы эжелерибиз бар, байкелерибиз бар. Аябай Как раз по пенсиядасыңар, вообще жыргал жашоо. ооба. Э, Турат мырза, мен Жанар айымга бир рахмат айтып коеюнчу, Жанар айым, сизге чоң рахмат. Ушунча убактыңызды бөлүп, бүгүн келип, өтө күчтүү айым экениңиз көрүнүп турат. Анткени мен дагы аял кишимин. Сиздин айтып берген бул 5 кызды чоңойтконуңуз, жумушка киргениңиз, бул тарыхта, мындайча айтканда. Анан тарых сиздики өтө сонун экен, өтө күчтүү экен. Ошон үчүн айтат элем, сиз өтө күчтүү айым экенсиз. Сизге өтө таазим кылдым мен. Лично мен. Карап жаткан. Анткени өтө таазим кылдым. Анткени аял заты катары мен да көп нерсени баягы баштан өткөрүп атам да. Ошон үчүн сизге өтө чоң рахмат. Дагы келип биз менен жолугушуп туруңуз. Иншалла. Ооба, биздин да мечтабыз өтө чоң. Как раз Турат мырза айткандай, мен дагы 56 жаштамын, пенсионермин. Сиз жана туура айттыңыз. Вот тупикти, стенаны жарса болот депчи. Мен азыр как раз пенсияга чыгып алып, менде азыр муктаждык жок. Чынын айтсамчы, менде балдарым чоңойгон. Балдарым үйлүү жайлуу. Жолдошум экөөбүз мындай тынч эле жашап аткан учурубуз, бирок мен баары бир IT дүйнөсүн колдоп, анан сиз айткандай бир алдымда стена турат да. Анткени пенсияга чыкканда уже стена болуп калат экен. Жанагы баягы чаң басып калат экен да. Жүрүпчү. Анан ошо чаңдын баарысын азыр мен сүртүшүм керек. Чаңдын баарысын мен кайра жаңыртышым керек, жаңылашым керек. Анткени стаканга деле сууну куя берсең, бөксөр баягы чачылып кетет го. Азая берет. Мен ошону көбөйткүм келип атат да. Анан сизге өтө чоң таазим, келип жолугушуп туруңуз. Ийгилик сизге. Кыздарыңызды эң улуусу канчада? 17-ге чыгат быйыл. Мына буюрса сиз кыздарыңызды четинен турмушка берип чыгат экенсиз. Кыздарыңыз бактылуу болсун. Сиз айткандай, сиздин жолдон башка жолдогу өтө бактылуулук нерсени каалайт элем ушул кыздарыңызга. Амин, амин. Рахмат эже. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр бир нерсе кошуп кетейин. Сейнегүл эже, азыр 56 жаштасыз, пенсияга чыктыңыз. Бизде азыркы бүгүнкү күндө чоң көйгөй деменция, Альцгеймер. Ошондуктан бул нерсеге азыр өзү кичинекейинен күрөшүү башташ керек. Бул күрөшүүдө нейронный связи да. Азыркы күндө сиз эми Сейнегүл эже
аракетиңизди кыла бериңиз, анткени бул балким иштебей сиз балким же мындай супер специалист болбой калсаңыз деле сенегил эле же бул программированияда сиз маалыматты издегенди үйрөнөсүз биринчиден. Экинчиден дайыма окуйсуз да, кечки окуйсуз. Бул окуганда жаңы нерселерди үйрөнгөндө нейронный связи появляться этет. Бул сиздин ден соолугуңузга дагы өтө чоң мындай пайда алып келет. Бул нерсени мен мисалы мен да пенсияга чыкканда мен юридикага тапшырам деп бир план койгом. Анан кийин аны бүткөндөн кийин мен дагы бир писательствого дагы тапшырайын деп атам, журналистикага. Чыксам өлгүчө окуйм окуп. Сени Ошондуктан өзү просто мындай жашы эле 56, а так өзү жашы эле 16. Рахмат. Ошо Жанарайдын сиз айткандай мен баягы карылык келет да баарыбыздын башыбызга буйруса. Мен жакшы эле карыйын деп Кудайдан суранайм. Ушу жолдошум экөөбүз жакшы бир балпайган айтат го кыргызда. Чал кемпир бололу дегендей ниетибиз бар. Анан ошол кезде мен ойлойм да просто балдарыбыздын баягы муктаждыгына зарыл болбой, наоборот, ошо жакшы жүрүп, жакшы туруп отуруп, жакшы сүйлөп, жакшы кеңеш берип, жакшы жолду көрсөтүп, анан кийин ары бир өзүмө айтам дайыма бир жүзгө чыгайын дейм. Кээ бирлер айтат го, ой, мынчага эле чыксам болду. Жок, мен жүзгө чыгайын дейм. Жолдошумду айтам, сен 101ге чык, ой, мен 101ге чыгам, ал сен 100гө чык деп айтам да. Анткени тамаша эми тамаша иретинде тамашалап коем. Мен сенден эртерээк кетсем, сен үйлөнүп аласың, ошон үчүн мен 101де 101ге чыгайын, сен 100гө чык. Мени тигил жакта тосуп аласың деп айтам да. Ошон үчүн ийгилик сизге, чоң рахмат. Рахмат эже. Сени билжен анда өзүбүзгө да ишке алат окшойбуз. Кудай буйрса дагы 50 жыл иштеп берсе. Супер. Чоң рахмат. Жанаржы убакыт бергениңизге чоң рахмат. Айткан кеңештериңизди, баардык сөздөрүңүздү ошо кулагыбызга күмүш сырга болсун, кабыл алдык. Аябай чындап сизде энергия бар. Ошо ар барган жерде ошол кызыккандарга жакшы энергия тартуулап келесиз. Ошо сизди мындай жакындан эле таанып калдым буюрса. Анан ошон үчүн биздин кесиптештерге да пайдалуу болот деп атайын чакырдым эле. Бардыгы сүйүнүп отурат болуш керек, запись кылып алдым. Кайра көрбөй калгандарга жөнөтүп таратып коем. Ошол сизге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз. Силерге да Кыздарыңыз рахмат койдуңар ошо. бактылуулугун көрүңүз. Рахмат. Баарыңарга рахмат. Макул, силерге баардыгыңарга ийгилик. Эч Мгм. колуңарды түшүрбөгүлө. Иншалла Мгм. баары болот. Көңүлүңөрдү чыгарбагыла. Так, эми Жанаржы, менин Кете бир берейин э? кичинекей жарыям бар эле, ооба. Ошону жарыялап коеюн. 5 февралда мен мына Telegram каналга жарыяладым эле. 5 февралда саат 12-де бул Бишкек технопаркта Алмата көчөсү менен Анкара көчөсүнүн, Горький көчөсүнүн кезилишинде технопаркта Технопарк коворкинг деген бар, техноковоркинг деген. Ошол жердин экинчи фазасынын ачылышы болуп атат. Саат 12-де башталат. Ага чейин ушул эле Телеграмда мен мындай немени форманы да жиберип койгом. Ушул мына сүрөттүн үстүндө эле турат. Ушуну толтуруп койсоңуздар, барып, катышып, анан ошо биздин кесиптештер дагы ошол жерге келсеңиздер, ал жер аябай мындай жаркыраган, жакшынакай бир коворкинг центр, борбор. Ошол жерде кичине отуруп, мындай фотосессия кылып, сүрөткө түшүп коелу. Анан бул Кыргызстанда болгондо айтып атам, сөзсүз келип бериңиздер. Бизди дагы чакырды. Мен деле конок болуп барам, сиздер дагы конок болуп барып, катталып, ошол сонун бир IT чөйрөнү көрүп, таанышып, программисттер кандай жерде иштеп атыптыр, кандай жерде иштесе болот экен, бир дагы мындай мотивация алып келесиздер деген үмүттөмүн. Бүгүнкү жолугушуу дагы баарыбызга пайдалуу болду деп ойлойм. Жанар эжеге дагы бир жолу чоң рахматтерин, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан азыр жумуш издеп аткан биздин кесиптештерибиз ошол
Жанар эже өзү айтмакчы, ошол анын ошол ишке болгон сүйүүсүн, ишке болгон тажрыйбасын үлгү алып, ар бир адам уникалдуу. Жанар эже 600 компанияга резюме жөнөткөн болсо, сиз 6 компанияга жөнөтүп ишке кирип кетишиңиз мүмкүн. Же тескерисинче сиз 6000 компанияга дагы жөнөтүп араң ишке киришиңиз мүмкүн. Кыскасы, бирок ошол Жанар эже айтмакчы, баягы колду түшүрбөй, артка кетенчиктебей, кайтпай, коркпой, иштеп кетесиздер деген үмүтүм бар. Баарыңыздарга, келгениңиздерге терең ыраазычылык. Жакшы туруңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кудай буюрса, аманчылыкта жолукканча жакшы туруңуздар. Ошол дүйшөмбү күнү Кудай буюрса 5 февралда саат 12-де технопарктан жолугушабыз. Андан кийин Кудай буюрса кечинде кайра сабактардан жолугушабыз. Анда баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы эс алыңыздар, жакшы туруңуздар.